Кадыр түн орозонун 26 күннөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Ошол эле учурда Кадыр түндүн так убактысы айтылган эмес. Исламда кээ бир маанилүү иштердин убактысы так көрсөтүлбөйт. Бул нерселер адамдар өздөрү аракет кылып, ибадат кылуусу үчүн жашырылып коюлган. Ошол сыяктуу эле Кадыр кечеси да Рамазан айынын ичине жашырылган дешет дин алымдары. Ошондуктан бунун мөөнөтү такталганы кандай? Бул Кадыр түндү Пайгамбар алейхисалам башка бир хадистерде айтат. Мен Кадырды Рамазандын 1-10 күндүгүндө издедим, 2-10 күндүгүндө издедим, анан мага кабар келди 3-10 күндүгүндө деген хадис бар. Экинчи хадис Пайгамбар алейхисалам айткан: "Тахаррау, издегиле Кадыр түндү ал-ашр ал-авахир, акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө издегиле" деген. Ошон үчүн 21, 23, 25, 27, 29 ушулардын биринде Кадыр түн болот. Сөзсүз түрдө болот, ушулардын биринде болот. Анда дамай так бир күнгө айткан эмес. Кадыр түн Аллах Таала тарабынан акыркы пайгамбар Мухаммадка жана анын үмөтүнө берилген белек. Бул түндө жасалган ибадаттардын сообу 1000 айлык ибадаттын сообуна барабар деп эсептелет. Андыктан орозо айындагы касиеттүү делген Кадыр түндө мусулмандар Кудайга жаккан иштерди жасаганга аракет кылышы керек. 1000 айдан жакшыраак дегени 1000 ай 84 жыл 3 ай мөөнөт деген сөз. Bir күндө, bir күнкү күндө Кадыр түн болуп калса, bir күндө Алла үчүн кылган ибадатыбыз, намазыбыз ошол эле Кадыр түндө эмне кылыш керек? Кадыр түндө адам баласы жакшы ниет кылып, гусул таарат менен отуруп намаз окуйт, зикир чалат, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, не кандай билген, же Куран окуйт, кон жазып алып отурсак болот. Жай намазынын үстүндө отурсак болот, бала чака менен эле отуруп тоссоктагы болот. Кадыр түн күн баткандан таң атканга чейин созулат. Адам ден соогуна же жаш курагына байланыштуу күндүн жарыгы жерге тийгенге чейин, отурууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, жок дегенде ооз жапканга чейин дуа кылып, таңкы намазды окуп уктаса болот. Кадыр түндү мусулман өзүнө ыңгайлуу үйдө же мечитте жамаат менен тосулат. Ал эми пайдасыз нерселер менен убакыт өткөрүү туура эмес болуп калат. Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Кадыр кечесинде ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны угуусу керек. Көп дуа кылуу, Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды угуу керек. Өткөн күнөөлөргө тооба кылуу, Аллахты зикир кылуу, өзүң жана өткөндөр үчүн дуа кылуу керек. Ошо күндүз ибадат кылып, Алладан сурап, эң ийик күндө бүгүнкү күндө уктабастан эле баштап эле саат 11ден кийин, туптандан кийин уже баштап, анан уктабастан таң атканга чейин ибадат кылынат. Кечинде уктабай, Аллага ниет кылып, намаз окуп отуруш керек. Постоянно келе албайт. Bir жылда bir келет, обязательно пайдаланыш керек да мындан. Мечитте тососуз ба? Мечитте кечке. Жылда эле мечитте турат, былтыр Сулайман такта окугум. Быйыл мына калып калды. Бул жылы 1000 айга тете деп саналган Кадыр түнү 17 апрелден 18 апрелге караган түнү белгиленди. Мындай чечимди Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан биргелешип кабыл алышкан. Ал эми Ороз айт 21 апрелге туш келерин бүгүн мусулмандар дин башкармалыгы жарыялады. Ислам шариатында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.